Так, ассалаумалейкум, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Кутмандуу кушак күнүңүздөр менен достор. Туугандар. Мен силерге Camry боюнча отдельно видео чыгат дегенмин. Бул чыгарылышта. Ушул өзүм лизингден өткөрүп алган Camry боюнча жакшылап маалыматты берейин. Видеонун башы менен мен силерге ишеничтүү таксопарк Атаманды сунуштап өтөйүн. Парктын проценти 2%, таксиге керектүү бардык документтерди жасайт туугандар. Путевой листтен баштап QR-код, карта фрактовщик, диагностический карта, ОСАГО, каска бардык документтерди жасайт таксиге тиешелүү. Андан сырткары Яндекс Сити Мобилге регистрация кылат. Россия боюнча туугандар. Сиздер башка областтан туруп дагы Атаман таксопарк менен иштешсеңиздер болот. Андыктан төмөнкү визиткадагы номер аркылуу тугандарыбыз менен байланышып, регистрация болуп иштеңиздер. Анан лидер парктын оюнуна катыша албай калган биздин көрүүчүлөр үчүн достор, бул Атаман паркында дагы бир айда 2 жолу оюн уюштуруп атат. 2 жумада 1 жолу. Бул суткалык оюн. Бир суткада ким көп заказ кылса, биринчи орунга 10 000, экинчи орунга 5 000, үчүнчү орунга 3 000 туугандар. Сиздер дагы катышып ойносоңуздар болот. Андыктан Атаман таксопарк менен сиздер биз ийгиликке жетишебиз. Так, бүгүн 9-число 6-ай 2022 жыл. Москва акысы боюнча саат 8 болду, кечки 8. Видеонун башы менен айтып коеюн. Выкуп боюнча туугандар, мындай баада азыр эч жакта чыкпайт. Себеби мен өткөзүп алган адам мага жакшы эле скидка кылып берди. Ошон үчүн выкуп боюнча аягында сиздерге жакшылап маалыматты жеткиребиз. Мен тарта берем, бар жогуну прозрачно кылганга аракет кылып атам. Алымдын күчүмдүн жетишинче туугандар. Туура түшүнүңүздөр. Мен айтып аткан нерсе, мен ойлоп аткан нерсе, мен баяндай ачыкка чыгарам деген нерсе, Кудай кааласа акырындык менен ушул нерсе болуп атат. Мисалы мен көп какшайт элем, лизинговый компания ИПшниктерге, фирмаларга договор берет. Ошол договорду сиздерге көрсөтпөй туруп, ортодон акча иштеп атат. Бул харам нерсе деп айтып келип атканмын. Буюрса ушул нерсени дагы сиздер менен биргеликте чогуу ачыкка чыгарабыз. Мисалы бул машина боюнча дагы мен назар менен казып чыктым. Да, действительно мындай өздөрү үстүнө акча коёт. Бирок мен ыраазымын ошол акчага. Себеби мен дагы бир жолу айтып коеюн. Алардын дагы кызмат акысы болуш керек. Ар бир адам өзүнүн иштеген сферасында, кызматында кызмат акы болуш керек. Бул боло турган нерсе бул. Ошон үчүн ошол алып чыгып берген балдардын дагы ал кызмат акысы мен ыраазымын. Болгону ошону ачыкка чыгарыш керек, прозрачно кылыш керек бар жогун. Эгерде сиздер назардан ала турган болсоңуздар, ушуну сурасаңыздар айтат сиздерге дагы. Мен анын бар жогун түшүндүрүп айтып койдум. Буюрса назар боюнча мындай комментарий берет элем. Буга чейин видео тарттым. Өзү бүгүн видео тартып келдик эле. Микрофонубуз иштебей калып, айла жок, эртең дагы тартабыз. Толук чыкпай калды. Выкуптан, назардан выкупка алган балдарды чакырып бүгүн. Эми алар мындай айтканда эч жалп жок. Мындай айтканда өздөрү ыраазы. Ошодон ошондой подаркалар менен, ошондой условиялары менен алганыга, ошол алган балдар ыраазы мындай айтканда. Себеби кечеги видеодо дагы айтып койгом. Могу шумка өзү эле автосалондордо 100 000-150 000 турат. Люксовый трехслойный шумка. Бул бир. Анан эртеңки видеодо көрөсүздөр. Кээ бир машинелерге лизингди өткөрүп төлөп бүткөнчө салондон лизинговый компаниянын өзүнүн чөнтөгүнөн, өзүнүн капчыгынан
ТОсу бекер экен. Замена масла, фильтр, воздушный, масляный, салондоку, плюс колодкасыга чейин бекер экен. Алган акчасы, төлөгөн акчасы башкаларкынан ылдый. Кандай мындай болушу мүмкүн? Демек, мындай айтканда инсап кылса болот экен го. Анын дагы бир плюс жери, мурдакы видеодо дагы айтылган, ошо бир 3 ай мурда, 4 ай мурда тартылган. Путевой лиси бекер. Мына мен өзүм путевой лис алгам. Бекер. Мен алдымда башкаларга дагы берип атат, анысы бекер. Бүгүн дагы берди, анысы бекер. Плюс лицензияга дагы эч кандай акча төлөбөйт айына. Болгону паркында иштейсиздер. Мен ушуну ачыкка чыгарып коеюн. Ушу машинеге айыга бир 5000 плюс-минус кошуп төлөйм. Ошолордун кызмат акысы. Мен ыраазымын ал акчага. Өзү 108 миңден лизинг компания бир 102 миңдин тегереги ушундай чыккан экен. Аны мен уже тактап сүйлөшүп алдым. Ушундай ачык айкын болсо, мисалы, айдагың келет алып, иштегиң келет, мисалы, чалбайт деле экен. Бүгүн көрүп калдым, бир 2 водителин чакырып алып, Назар өзү тааныбайт да, мындай айткандачы. Назар өзү тааныбайт. Чалбайт дагы экен, иши кылып паркында иштейт экен, 1 айда бир путевойго келет экен. Ушинтип жүрөт экен. Но, достор, туугандар, агалар, байкелер, инилер, выкупка кудуретиңиздер жетсе гана алыңыздар. Эми жакшы ниет кылып алсаңыздар, Кудай кааласа Аллахым дем күч берет. Бул дагы мотивация. Мындай турсаңыздар, бул выкупты жабыш керек, төлөш керек, мен айына мынча чыгарышым керек, плюс бала чакама, айылга, Кыргызстанга, ата-энеме акча салышым керек дегендей, мындай өзүңүздөрдө бир мындай ой пайда болот и өзүңүздөргө дагы мындай мотивация болот. Ошон үчүн кудуретиңиздер жетсе алыңыздар. Сураныч. Анан эртеси күнү, Нуркежи, сен тарттың эле. Бул балдар алып чыгып бердиле деп. Биринчиден биздин, экинчиден алып чыгып берген балдардын, алардын историясын, анан өзүңүздөрдүн, анан ата-эне бир туугандарыңыздардын, мындай айтканда, башын ортпаңыздар. Кыска айтканда. Плюс жактарын айтып өтөйүн. Плюс жактары, мисалы, первоначалканы бересиздер, экономго 250 миң деп атат. Ошону бересиздер, калганы как аренда болуп кетип атат. Ошол эле Кыргызстандан келгендер мындай арендага машинени алып айдап атат. Мисалы, мен башында деле өзүм айдагамын аренда. 3 ай, 4 ай жөн эле воздухка акча кетет. Результат жок. Азыр арендалар деле 1800, жаңы машинелер 1800дөн ылдыйга таппайсыздар. 1800дө 30 күнгө көбөйтүп коюңуздар. Ошондон ар жакта канча аренда берип атасыздар, результат чыгып калат. Выкупка берсеңиздер, өзүңүздөрдүн эле автоунааңыздарга берип аткан болосуздар. Дагы бир жакшы варианты, эгер алып чыккандан кийин бир кандайдыр бир учурлар болуп Кыргызстанга кетиш керек болуп кала турган болсо, мына мынтип бирөөгө таштап кетсеңиз болот. Албетте айдаган күнүңүздү как аренда эсептеп минус кылып өткөзүп бересиз. Мен Камрини дагы ошентип алып калдым десем болот. 4 ай төлөнгөн, 4 айды күнүнө 3 миңден аренда минус кылып койдук. Калган суммасын мен бердим. Ушундай пайдалары бар. Дагы бир пайдасы, эгер жок, мен алар менен иштешпеймин, мен путевой листти сатып алам, же бир таанышымдан бекер алам, же ал мен тааныштарым ишеничтүүрөөк десеңиздер, ошондой алып чыгып берген ИПшниктерге алып чыктырып, кийин кайра ошо өзүңүздүн таанышыңызга оформить этип алып өтүп кетсеңиз болот. Ушундай дагы плюс жактары бар. Анан бул реклама эмес. Москвада толтура выкуп алып чыккан кыргыздар бар. Мындай айтканда, таза иштеген, жакшы иштеген, мындай минимальный кылып водительдердин капчыгыга алып чыгып берген дагы парктар бар. Тандоо сиздердики. Анан баягы бияктан салып, оң жактан салып, үстүнөн салып, ылдыйдан салып, эки капталдан салган дагы парктар бар. Аларды өзүңүздөр билесиздер. Ошондойлордон Кудайым өзү сактасын.
публикага чыкканда мен антып берем, мен мүнтүп берем, туугандар деп сүйлөсө, аябай катуу сүйлөйт. По факту иш жүзүндө мындай кылган иши башкача болуп атат. Анын баарын көрүп жатабыз туугандар. Сиздер дагы биздин алгачкы катталуучулар өзүңүздөр эле көрдүңүздөр. Ошон үчүн выкуп десе бирөөлөр кандай десем, өтө кыйын көрөт. Түшүнгөндөргө бул үн чыкпай барып эле алып атат. Анан биздин арабызда түшүнбөгөндөр дагы бар, комментарийге жазып атат. Алар эми действительно түшүнбөйт, анан ар нерсени жазат, ага көңүл бурбаңыздар. Иштеген адам Кудайга шүгүр иштеп атат. Иштин көзүн билбегендер, сфера таксини билбегендер, анан отуруп алып, ар кайсысын жазып, элдин мындай айтканда духуну түшүрүп атат десек болот. Мен мисалы кудуретим жетет, өзүмө ишенем. Ошон үчүн алдым. Кааласаңыздар, назардан алыңыздар. Эми варианты жакшы экен. Эртең дагы видеосун көрсөтөбүз, тартабыз. Кааласаңыздар дагы башка жактан, кааласаңыздар дагы башка жактан, өзүңүздөр каалаган жактан алыңыздар. Бирок дагы бир нерсени айтып коеюн. Эгер мен тарткан видеодо, мен тарткан балдар болсо, парк болсо, бир туура эмес иш кылган болсо, буга чейин дагы тартып жүргөнбүз. Кудум ошондой барып, эми өзүнүн кызыкчылыгы үчүн бир нерсе кыла турган болсо, кудум ошондой барып биз требуйт эте алабыз. Эткенге акыбыз бар. Так. Нашундай достор, нашундай туугандар. Эми Camry боюнча. Camry'nin жылы 2022 GR Sport пробеги 19.000 канча жүргөн. 4 айдан бери өзү такси анча деле иштелбептир. Круговой бир сыйра обзор кылып коелу. Мен алганда бренд бар болчу. Панорама крыша акка наклейка болгон болчу, плюс lightbox бар болчу. Полный өзүмдүн колум менен сыйрыдым. Так ушу жерде туруп алып, өзүмдүн колум менен сыйрыдым. Анан жардам берди биякта. Анан сыйрып атканда үстүнө чыктым эле, могу жерлери аз-маз кирип калыптыр. Байкалып турабы? Могу жерлери аз-маз кирип калыптыр. Ушу жерге отуруп алып, тарттым эле наклейканы. Наклейка өтө катуу жабышат экен. Муну ысытып туруп өзү негизи чыгарыш керек эле. Мен ушул турган боюнча эле сыйрып салдым. Так, спойлерлер бар. И ылдый жагында дагы мондай GR Sport'то комплектация GR Sport. Так, мен аркы машинемде үстүндө бир эле линия күйөт болчу. Бунуку 2 линия. Көрүп турасыздар. Видеонун жүрүшүндө мен ошол Сардал байкебизге, ошол Жалалбатык акебизге ыраазычылык билдирип кетейин. Себеби ушунчалык машинени жакшы таза айдаган. Машинеңизди көрүп аткан болсоңуз, кыйла өзгөртүп койдук. Келсеңиз буюрса, 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, колдон келишинче жардам кылабыз. Мындан дагы капчыкка туура келген, комфортабелдүү машина табып бергенге аракет кылабыз. Так, сырты боюнча көрдүңүздөр. 18-чи куюлма дискада өзүнүн штатный дискасы. Бул жерде разноцвет, хром и серый цветте. Эми ички салон боюнча кеттик. Так, ички салон боюнча полный кожаный салон. GR Sport мондай кызыл строчкалары менен бул атайын ушинтип мындай жарашыктуу кылган. Бул жагында да бүт кызыл строчкалары менен электропакет. Ева ковриги мен дагы айтып коеюн. Сиздер билесиздер бул Ева коврикти. Кечеки видеодо комментарийге жазыпсыздар. Демек, ошол катталуучулар бизде живой. Так, монитору чоң болот. Бул жерде радио, мультимедиа, навигация. Бул жерде двухзонный климат контроль, кондиционер, фаст эко режим, подогрев лобовое стекло, обогрев лобовое стекло и арткы задний видти дагы кошо ысытат. Так, бул жакта автохолд, ручник, подогрев передних сиденья, мультируль, круиз контроль. Пробегин силерге көрсөтүп коеюн. Пробеги 19663. 19663.
полный бак бензини менен берген, азыр жарымга аз-маз жетип алды. Так, кошумча бул жагында обогрев зеркаль. Мо мен айтып аткан баягы майда спираль көрүнүп атабы, сиздерге көрүнбөй атабы, камера көрүнүп атат окшойт. Мында карасаңыздар майда спиралга окшогон. Кышында вообще сонун подогрев руль бар и антибукс. Анан эң мунун фишкасы бул жерде JBL аудио система турат. Аудио система момундай эмелерди сонун пишалкасы менен арт жагын наркы капталына и арт жагында момундай буфери турат. Азыр арткы багаждан көрсөтөбүз. Кошумча бул жерде электрический сиденье, ылдыйга, өйдөгө, анан жатат, турат, анан ногусу мына белге өтө удобный экен. Бул жагын басканда кирип кетет экен. Бул жагын басканда мындай белиңди, омуртканы мындай бир нерсе түртүп турат экен. Өтө сонун экен ушул нерсе. Ато мындай мунусу жок, белиң мындай талып калат десек болот эле. Бул жагында полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический зеркаль. Анан бул жерде өткөнкү видеодо эми машиненин жаңы көрүп атканмын. Отпечатка палец. Ичине салсаңыздар ачылат. Колуңуздун сыртына тийгизип койсоңуз жабылып калат экен. Өтө сонун экен. И ичине салса ачылат. Ключ жаныңызда болуш керек. Эми арты багажник боюнча бир сыйра көрсөтөйлү. Анан бул 2.5 мотор, бул жерде 200 аттын күчү, 8-ступенчатый автомат коробка. Багаж боюнча. Багаж жакта эч кандай өзгөрүү жок. Ошол эле ойдон. Детский креслосуга чейин таштап кетти. Жаңы полиге чейин таштады. Мынабу турган ошо заводской сабвуфери. Кресло жаңы заводской полиги, анан 4 жаңы баллонуга чейин таштап кетти. Мотор жагында өзгөрүүлөр бар экен. Наркы машинеде мо жеринде момундай шаймандары жок да, мо жери пустой эле. Бунуку мындай бир аз башкача экен. Албетте бул жерде 15 аттын күчүгө көбүрөөк, ошон үчүн мындай өзгөрүүлөр бар экен десек болот. Бул жагын көрүп турганыңыздардай бир аз чаңыраак, мотордун защиткасына чейин ордунда. Так. Бул жагы ушундай. Бирок бул баага мен азыр өзүмдүн мындай айтканда эки бир тууган балдарыбыз акеме назардан сурасам, бирок сен алган баага табылышы бир аз кыйыныраак. Эми бир 200-300 может ылдый болуп калышы мүмкүн, может өйдө болуп калышы мүмкүн деп караштырып көрөм деп. Сурап көрөбүз. Болсо двоюродной братанга дагы алып беребиз. Буюрса. Так, туугандар, видеонун акыры менен баягы эле саламды жайылтайлы. Бөтөн элде, бөтөн жерде бири-бирибизге болгон мамилени оңдойлу, ынтымакта болойлу, бири-бирибизди колдойлу. Эртерээк ушу сүйүктүү мекенибиз Кыргызстанга кеткенди Аллахым өзү насип эткен болсун. Бардыгыбыздын тапканыбызга Аллахым өзү берекесин берсин. Барыңыздарга ийгилик. Кийинки видеолорго чейин сак саламатта болуңуздар.